Саламатсыздарбы. Эфирден ТС телеканалына жаңалықтар маалымат кызматы, студияда Алтынбек Беделов. Башкы прокуратура 7 апрель шейиттери мечити камакка коюлбаганы тууралуу маалымат таратты. Ага ылайык учурда мечиттин ишмердүүлүгүнө эч кандай тоскоолдук болгон жок. Башкы көзөмөл органы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев бул диний жайды кайсы каражатка салганы гана текшерип жатканын белгиледи. Эске салса, кечээ мечит факты жүзүндө Алмазбек Атамбаевка тиешелүү болгон форум илимий өндүрүш фирма ачык акционердик коомуна катталгандыктан 1-май райондук соту аталган мүлктү камакка алуу чечимин чыгарды деген маалымат таратылган болчу. Башкы прокуратура Атамбаев бир катар оор жана өзгөчө оор кылмыштар боюнча шектүү катары өтүп жатканын билдирген. Ал иштердин алкагында мурдагы президенттин объекттери, баалуу кагаздары, акциялары Кыргызстандын банктарындагы эсептери болуп, жалпысынан 135 мүлкү камакка алынып, 20сы кайра чыгарылган. Нарын областынын жетекчилиги контейнерде окуган балдар боюнча түшүндүрмө берди. Ага ылайык 2 сентябрь күнү Нарын районунун акими Семетей Черикбаев баш болгон жергиликтүү бийлик өкүлдөрү Кеңеш айылындагы авариялык абалдагы Казалы Абиров атындагы орто мектепке элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү максатында барышкан. Маалыматка ылайык 1973 жылдары курулган мектепке 2015 жылы өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан авариялык абалда деген корутунду чыгарылган. Бирок айылда башка мектеп жок болгондуктан балдар 2019 жылдын май айына чейин ал жерде окуп келишкен. Ал эми 2019-2020 жылдардагы жаңы окуу жылында тиешелүү мекеме тарабынан 6 мобилдик мектеп берилген. Тактап айтканда, контейнерлер жеткирилген. Учурда ал жерде 172 окуучу 2 нөөмөт менен окуп жатат. Белгилей кетсек, интернетте контейнер мектептин ачылышына барган атка минерлердин сүрөтү тарап, ал коомчулукта кызуу талкууларды, сын пикирлерди жаратууда. Учурда кырдаалга көңүл кош эмес жарандар жаңы окуу жайды ашар жолу менен тургузууну демилгелеп жатышат. Бир тобу мектептин пайдыбаланы тургузуп, цемент, кыш менен камсыз кылууга даяр экенин айтып чыгышты. Өкмөттүн парламенттеги туруктуу өкүлү болуп Алмазбек Абытов дайындалды. Бул тууралуу бүгүн пленардык жыйында Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков билдирди. Өкмөттүн парламенттеги буга чейинки өкүлү Ашырбек Темиралиев быйыл июль айында каза болгон. 53 жаштагы Алмазбек Абытов буга чейин өкмөттүн парламенттеги өкүлчүлүгүндө эксперт болуп иштеп келген. Ал 2010-2011 жылдары социалдык өнүктүрүү министри болуп эмгектенген жана Жогорку кеңештин 5-чакырылышынын соңунда депутат болгон. Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын төрагасы Эркин Асрандиев 31 августта Ысык көлдө сүзүү малында куткаруу операциясына кеткен чыгымды төлөп берди. Бул тууралуу аталган фонддун маалымат катчылыгы билдирди. Анын айтымында, Асрандиев өзү куткаруу боюнча операцияга катышкан, колдогондорго ыраазычылык билдирди. Операцияга 17 куткаруучу тартылып, атайын оперативдүү штаб түзүлгөн. Ага жергиликтүү бийлик органдары 600 литр, мамлекеттик резиденция 400 литр бензин короткон. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги ар дайым кыла жүргөн иши катары кеткен чыгымды калыбына келтирүүдөн баш тартты. Аларга Асрандиев суучулдар кие турган атайын кийим белек кылган. Эске салсак, 31 августта Ысык көлдө сүзүү өтүүгө катышкан Эркин Асрандиев жана аны коштогон кайыктагы адам көлдөгү катуу толкунга кабылып, бирин-бири таппай калышкан. Сууда 19 саатка жакын сүзгөн Асрандиев 1 сентябрга караган түнү Тоң районунун Барбулак айылындагы жээкке өзү сүзүп чыгып, аман эсен табылган. Кайыктагы адам көлдүн ортосунан куткарылган. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Тажикстандын Душанбе шаарына жөнөп кетти. 2022 жылы Катарда өтө турган дүйнө чемпионатына тандоо оюндарынын 2 баскычы 5 сентябрда башталат. Алгачкы оюн катары Кыргызстандын ак шумкарлары Тажикстандын курама командасы менен беттешет. Маалыматтарга караганда, бул оюнга даярданыш үчүн башкы машыктыруучу Александр Кристинин курама командага 23 оюнчуну чакырган. Команданын даярдыгы 1 сентябрда башталып, алгачкы машыгуусу Кант шаарында өткөн. Эртең боло турган оюнга Тажикстандын курама командасы да кызуу даярдык көрүп жатыптыр. Тайпаны өзбекстандык машыктыруучу Усман Тошиев машыктырууда. Тандоо оюндарынын 2020 жылдын 9 июнуна чейин уланат. Жыйынтыгында 8 тайпанын жеңүүчүсү жана 2 орунду ээлеген 4 мыкты команда 2023 жылы Кытайда өтө турган Азия кубогуна жана 2022 жылы Катарда боло турган дүйнө чемпионатынын акыркы тандоо оюндарына жолдомо алат.
Сіздер ақырғы саатқа алынған жаңалықтар менен таныштыңыздар. Біздің каналдан алыстамаңыздар.